Байызбекке келип турсузда. Фамилияңы атыңызды айтып коесузбу? Сиздин азыр ден соолугуңуз кандай? Температураңыз жокпу? Жок, андай нерсе азырынча жок. Учурдагы дүйнөнү дүрбөлөңгө салып жаткан пандемия тууралуу Москвадагы Дружба медициналык борборунун кызматкерлери буга карата өздөрүнүн кеңештерин беришти. Тиши ооруп кайрылган мекендештерибизге врач-стоматолог Кадыр Абдухамидов төмөнкүлөргө токтолду. Азырынча кайрылган киши болгон жок бизге. Коронавирус менен боюнча. Пока азырынча эч ким кайрыла элек. Ушундай симптомдор менен баягы сухой кашель, температура высокая деген. Ошол основной симптом экөө ошол. Бизде терапевттер бар, инфекционисттер бар. Ошолорго жөнөтөбүз, алар көрөт, консультация кылышат. Тишин ошол мезгилде эметпейбиз. Эффект жакшы болбойт. Ошол грипп болуп аткан. Организмде вирус бушабат этип атканда, тиштин оорусу да обострение болуп кетет. Жакшы эффект болбойт. Ошондой. Баягы сакталганды сактайт дейт Кудайым. Маска тагып жүрүш керек. Телевизордон да айтып атышат. Транспортто баягы немелерди, кармагычтарды кармап жүргөндө үйгө келгенде обязательно кол сабын менен жууш керек. Жеке гигиенаны обязательно сакташ керек болот. Кээде баягы телефондорду да немелерин чыгарып туруп ошо баягы салфеткалар болот, дезинфектирующий ошолор менен сүртүп үйдө. Что үйгө алып кирбеш керек да, эми көчөдө кто его знает, эч ким билбейт эми ошону мен. Эч кимде гарантия жок ушундай. Мен оорубай калам, эми жукпай калат мага деген. Ошондой кеңештерин берет элем мекендештерге. Ошондой эле кыз-келиндердин арасында учурда Москвада иштеп жүргөндөрдүн өздөрүнүн ден соолугуна кам көргөндөр да бар. Андан сырткары боюнда бар келиндерге врач-акушер-гинеколог Гүлмира Асранова өз сөзүндө буларды айтып берди. Коронавирус деген мындай эң курч маселе болуп атат азыркы моменткечи. Бүт дүйнө боюнча бүт мамлекеттер в основном эмде Кытайдан башталды дешеттер. Италия там случаи болуп атат. Заболевание коронавирусной инфекция. Но коронавирусная инфекция деген бул это вирусная инфекция бар да. Например, чоң типтеги вирустар, инфекциялар бар. Это бактерии, вирусы и грибковое заболевание, да. Вирусный инфекциянын аябай көп эмелери, штамдары көп болот да. Например, вирус папиллома человека деген более 100 штаммов болот. Анан да олар дагы семейство, подсемействолерге бөлүнүп кетет. Но коронавирусный инфекциялар жанакы биз билген гриппке окшош эле бул вирусный инфекция да. Ошондуктан мындан коркпош керек, меры профилактики, мунун алдын алуу, это оксалиновый мазьты мурдага сыйпап, чесноктон, пияздан аябай жеп, потому что там находится своего рода эмелер, которые предохраняют биздин слизистыйлардан. Вирусный инфекция в основном биздин мурдубуз, көзүбүз аркылуу жугат. Ошондуктан маска тагынгыла дейт. Маска тагынганыбыз менен все равно көз аркылуу да жугуп калат да. Потому что никакой защиты не будет. Потому что коронавирусная инфекция передается воздушно-капельным путем. Воздушно-капельным деген путем деген бул аба аркылуу жугат да. Вот если ушул аудиторияда азыр бир адам коронавирусный инфекция менен ооруп туруп, жөтөлүп ушул жерде эметсе, биз все будем в контакте да. Но ушундай болгону менен баардыгыбыз ооруп калбашыбыз мүмкүн, потому что зависит от иммунитета. Если у человека иммунитет аябай крепкий болсо, он может просто так өтүп кетет. А кээ бирөөлөр сразу же заболеют. Это зависит от иммунитета организма. Иммунитетти көтөрүш үчүн иммунитет тоже мындай нерсе да. Иммунитет деген бул организмдин устойчивость ко всем инфекциям да. Иммунитетин күчтүү болсо, эч кандай оору тебе не бесстрастный болот. Хоть грипп, хоть башка инфекциялар. Раньше вот эски замандарда был естественный отбор и выживали самые сильные. Поэтому биздин азыр ата бабаларыбыз 100ге кирип 100дөн ашкан это вот через естественный отбор. Азыркы современный медицина болсо, даже 500 граммдык балдарды чоңойтуп, пробиркада өстүрүп көбезде чоңойтуп атпайбызбы. Иммунитет все равно у них будет не тот, как температура болот. Симптомдор. Первый симптом это температура. Тердейт, аябай тердейт. Атипическое течение. Атипическое течение деген грипп проходит как диарея, да, ич өтөт. Ич өткөндөн кийин жөтөлөт.
өзü вообще типичная коронавирусная инфекция должен быть проходить как сухой кашель и плюс температура, да. Но у нас, например, встречается больной келип калат, простой эле грипп, ОРВИ, острый респираторный вирусный инфекция менен келип калат, аларды противовирусный препараттар менен берип, наблюдение кылып, если плюс присоединяется жөтөлүп, ичи өтүп эме кылса, еще плюс ошого дополнительно ошого каршы назначение беребиз. Но я как сама акушер-гинеколог мен айтып кетким келет, беременный аялдар өзүнү аябай сакташ керек. Если, например, биринчи триместр дейбиз да, 3 айга чейин грипп менен ооруп калса, грипп, даже простой банальный грипп менен ооруса, мындай бир жакшы бир кеңешим көбүнчө врожденный аномалияларды берет. Врожденная аномалия деген это врожденные пороки сердца, может быть там заячья губа, волчья пасть деген ушундай эмелерди берет да. Ошондуктан биз көбүнчө предлагаем прерывание беременности. Но если уже биринчи триместрден өтүп кетсе, анда наблюдение кылып эле антибиотиктерден берип, в основном азыр очень хороший препарат вышел амоксиклав деген. Амоксиклавды ичип эметип туруш керек. Биздин көзөмөлгө келип, көрүнүп, анализдер тапшырып, УЗИден өтүп, баласы кандай чоңоюп атат, жакшы өсүп атабы, суу тазабы, суу кирби, ошого карап туруп анан эме кылабыз, бир дагы назначение жасап беребиз. Боюнда бар аялдар жолугуп атат, бирок коронавирусный инфекция деген диагнозду еще диагноз кое турган анализдер чыга элек. На самом деле. Чистый прям на өкмөт чыгарып, ушундай анализин келсе, если ты ошого подозрение кылып атсаң, вирусный инфекция деп, ушундай анализ чыга элек. И прям типичный лечениясы, вот ушундай лечение кыл деген эмеси алгоритм действия болот. Ар бир оорунун алгоритм действия болот. Ошолго келдиби, анализ алабыз, ошол анализге чыгып, ошол эмеси диагнозго карап бере турган назначение жок азыр. Мы просто общий сообща лечение кылабыз и меры профилактики. Если биз, например, чтобы этим заболеванием не заболеть, это в первую очередь адам өзүн таза сакташ керек. После посещения көчөгө келгенден кийин үйгө обязательно руки самон менен жууп, оозуну чайкап, оксалиновый мазь деген маздар болот, противовирусный препараттар, мурдун ичиндеги сүйкөп, ошондорду жасап, витамин С'дан көбүрөөк жеп, витамин С эң көп пиязда, чеснокто болот. А если беременныйлар ооруп кала турган болсо, коронавирусный диагноз биз аларга койбойбуз, еще кое албайбыз этот диагноз. И келе турган болсо, ошол побольше жидкости, ысык чай, 26-27 градус жылуулуктагы суюктуктарда вирусный инфекция өлөт экен. Ошондуктан горячее, теплое питье. Побольше пить вот так, и витамин С. Ал эми Дружба медициналык борборунун жетекчиси Эдил Адырбекович Мукашев жергиликтүү ооруканалар менен иштешип жатышканын айтат. Биздин маалымат боюнча ошо биринчи симптомдору, значит, температурасы көтөрүлүп атат, жөтөлүп аткан адамдарыбыз, жердештерибиз болсо, анан түшүндүрүп атабыз профилактика жагын, жакшылап жуунуп, гигиена жагын тазараак жүрүп, адамдар топтошкон жерге барбай тургула, жакшылап общественный транспортко түшкөндөн кийин гигиена, колуңарды самындап жуугула, сак болгула деп атабыз. Но мен ойлойм, 3 ай, 6 ай деп атышат. Бул вирустун да вакцинасын азыр иштеп атышат, вакцинасын таап, мунун да дарысы табылып, ооруну тынчытар. Эми бизде медицинада өзүбүздө приказ бар. Кайсы приказ менен иштеш керек? Эпидрежим болуп атканда кандай иштеш керек? Аны врачтарыбыздын, медсестраларыбыздын баары билет. Средства индивидуальной защиты, перчаткичен, маскачан. Ушул жерден элдерге да айтып кетчү жерибиз. Аптекада маска жок болсо, баарын алып эле илгеркидей эле 4 слой, 8 слой тигип, жибин эметип эле байланып, жууп, үтүктөп кайра тага берсе болот. Бизден пока одноразовый баары жетишип атат. Сотрудниктер өзүлөрү билет кандай өзүн сактаныш керек. Бул коронавирус эмес, вообще эле жалпы грипптин эпидемиясы башталганда эле уже приказ чыгат, кандай иштеш керек, анын баары өзүлөрү билет. Дүрбөлөңгө салбай жогоруда айтылган кеңештерди аткарганга аракет кылыңыздар.
Дружба медициналык борборунун врачтары бүгүнкү вирус тууралуу сырттан келгениңиздерде колуңуздарды бат-баттан самындап жууп, эл көп чогулган жерде маска тагып жүрүшүңүздөрдү кеңеш берет. Мадина Жапарова, Гүлиста Хапарова, Ашур Мамалатипов, Супара каналы, Москва шаары, 2020 жыл.